Çok rahmat, Raша Бедревис, адабесе азыр сөз кезеги саясатта салмақты орды бар. Жогорку кеңештен буга чейинки бир нече жолку чакырылыштын депутаты саясий социалдык экономикалык багыттагы бир топ мыйзам долбоорлорунун демилгечиси Тайманбас айтканынан кайра кайтпаган Чыныгым мырза мүнөз жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Урматтуу Алтынбек Сулаймановго сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу коллегалар, урматтуу коноктор, урматтуу журналисттер. Баарыңыздарды бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн бизде өзгөчө күн, кубанычтуу күн. Биз эртеңки чоң саясий иштерге бүгүн аттанып отурабыз. Албетте биз ийгиликке жетебиз. Толук ишенем, жараткан колдоп, элибиз колдосо биз сөзсүз ийгиликке жетебиз. Ушул жерде биздин агабыз Муктубек Юсупович келип төрүбүздө отуруп баштап бериш керек эле. Сыркоолоп калыптыр. Ал кишиге ден соолук каалайм. Баарыңыздарга саламын айтты. Биздин ушул түптөлүшүбүздүн эң башында ошол Муктубек Юсупович баш болуп бизге аксатын айтып, бизди ушул чогулушубузга, түптөлүшүбүзгө чоң салым кошкон. Баарыңыздарга салам айтты, кечирим сурады, келе албай калды, сыркоолоп. Ал кишиге сол каалайбыз. Альянс деген партия кантип түптөлдү? Бул партияга жеке амбициясы бар инсандар, саясий топтор, саясий күчтөр, саясий партиялар чогулуп, чоң күчкө айланып, ушул Альянс деген партияны түптөдүк. Альянс бул биригүү, курама чоң күчкө айланды. Курама темир курч болот деп азыр кайталап айтышты. Ошондуктан биздин Альянс Кудай буйруса ийгиликке жетип, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, өлкөбүз үчүн жакшы иштерди жасайт деп мен ишендирип кете алам. Биз буга чейин эмне иш жасадык дегенге бир-эки нерселерге токтолгонго уруксат этиңиздер. Бүт баарын жаман дештен алыс болушубуз керек. Жакшысын башка бирөө бизге бербейт, жакшыны жакшы деп айтышыбыз керек. 2020 жыл шайлоонун жыйынтыгында жакшы көрүнүш болгон жок. Шайлоо жокко чыгарылды, бийлик алмашты. Ошол шайлоонун жокко чыгарылышынын негизги себептерин биз иликтедик. Ал форма 2, ошол жерде форма 2 ташуу менен көп мыйзам бузуулар менен шайлоонун жыйынтыгы четке кагылды. Ошол эле мезгилде эркин атаандашууга бөгөт коюлган нерселер ошол мыйзамда коюлган. 5 миллион залог, 7% бөгөт. Кандайдыр бир бөгөт сөзсүз бул эркин атаандашууга тоскоол келтирет. Качан эркин атаандашуу болбойн, коом өнүкпөйт. Качан эркин атаандашуу болбойн, эч кайсы бир саясий жүрүштөр өнүкпөйт. Ошол барьердерди биз алганга ушул жердеги депутаттар себеп болдук. 7%-дан 3%-га түшүрдүк. 5 миллиондон 1 миллионго форма 2-ни жок кылдык. Оңой болгон жок. Тирешүүлөр, тартышуулар, түшүнбөстүктөр болду. Бирок чындык аягында элибиздин журналисттердин колдоосу менен ошол мыйзам өтүп, президент кол коюп ишке киришти. Ал жерде айтып керек, 3% эмне үчүн 5% болду дегенге мен дагы жооп айтайын деп атам. Эки топ же эки көз караш тирешүүдө бир жагы утуп, экинчи жагы утулса, ал экинчи утулган жак сөзсүз кийинкисинде каршылык көрсөтөт. Эки жактан утулбай чогуу бир орток сунушту бериш үчүн
ошол орток сунуш утуш үчүн ал консенсус деп эки жактан утушта болуш керек. Ошондо өнүгүү болот. Парламенттин ичинде именно ошондой болуш керек. Биз преференциалдык мыйзамды сунуштап, колдоо таппай турган мезгилде журналисттер, эл журт баары колдоп турганда, мыйзам сунушталган мыйзам менен президент тарабынан сунушталган мыйзам, а биз тараптан сунушталган мыйзам эки жакты бир консенсуска келип, орток мыйзам алып чыкканга туура келди. Ошондо 3%, 5%га көтөрүлгө биз макул болдук. Мыйзам сунуштаган тарап биздин мыйзамга преференциалдык багытты ошол системаны колдоого экинчи тарап макул болду. Чогуу ошол орток мыйзамды алып чыгып, мына ошонун негизинде мына сиздер аттанып отурасыздар. Ушул жерде 54 кандидат баарыңыздарда бирдей старт башталат. Бирдей эч кандай бул жерде бул биринчи турган же 54-нчү тургандын айырмасы жок. Буну бир гана эл чечет. Эл өз добушу менен чечип берет. Биз ушул жерде элге добуш берүү укугун да кайтарып бердик. Биз ошол эле мезгилде партиялардын ичиндеги бекинип сүйлөшүүлөрдү же болбосо ошол жерде коррупциялык иштерди бөгөт койдук. Барыңыздар билесиздер, 500 миңден берип же 1 миллиондан берип алдыга алтын списокто туруп, үйүндө жатып чырт түкүрүп коюп депутат болгондорду күбө болдук. Ошолордун арасында мен дагы болдум. Мен ошону ичинен жакшы билем. Себеп дегенде 15-жылы биз ошол партияны түптөп алдыңкы ошо партийный босстордун бири мен элем. Мен ошодон баш тарттым, ошодого бөгөт койгонго аракет кылдым. Ишибиз ишке ашты. Ушул жерде 54-үңүздөр кимиңиздер айта аласыздар? Мен акча берип списокко кирдим деп. Же башка партиядан аз айтат. Айта албайт. Себеп дегенде андайга негиз жок. Баарыңыздар бирдей, теңдик, эркин атаандашу, бир гана элге таянабыз. Бир гана элдин добушуна ээ болгон чыныгы эл өкүлдөрү парламентке келишет. Чыныгы эл өкүлдөр элге подотчетный болушат. Ошондо эл менен эл өкүлүнүн ортосунда байланыш күчөп, элдин айтканына, элдин суранганына, элдин талабына иштөөгө, ошол багытта иштөөгө аргасыз болушат. Ошондо гана татыктуу, күчтүү парламент. Күчтүү парламент болсо, күчтүү мыйзамдар болот. Күчтүү мыйзамдар иштеп турса, өлкөдө өнүгүү болот. Ошол жерде 36-54 андаманатный деген түшүнүк бар. Мен ошого такыр каршы элем. Мен 3 жолку депутат болдум. 3 жолку депутаттын 3-өөнүсүндө тең парламент партийный список менен келдим. Негизги преференциалдык мыйзамдын негизги ошол авторлорунун бири катары, ушул жерде дагы башка авторлор отурат. Мен бүгүн сиздер жакшы билесиздер, бир мандаттуу системадан ошол бир мандаттуу шайлоодон мен өзүмүн арызымды берип, мен аттандым. 228 кандидат катталыптыр. Бир бизден башка эч ким партиядан сунуштабаптыр. Бүт өзүн өзү сунуштагандар, көрүп атасыздар. Мага коркунуч пайда болду. Келечекте бир партиялык система жок болуп кетет экен деген мен коркунучта турам азыр. Ошондуктан урматтуу коллегалар, урматтуу эл журт, урматтуу журналисттер, мен ноокат округунан койгомун. Элим менин колдоп атканын толук угуп көрүп турасыздар. Мага оппонент да чыккан жок. Аттуу баштуулар баш тартышты, Алтынбек сени шайлайбыз деп. Элиме рахмат. Жараткандан улук сүйлөбөйүн мен. Алдыны карап сүйлөштөн кесир кылбайын, кечирим сурайм. Бирок мандат менин чөнтөгүмдө азыр. Анда мандатныйдан. Утуп барганга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Ошого карабастан бир мандаттуу шайлоодон мен баш тарттым.
Мен сіздерді таштап кете алған жоқпын. Жалғыз аттың аяғынан чаң шықпайды деді. Мен сіздерменен чоғумын. Қырғызстан деген чоң океанда, Альянс деген чоң кемеде мен сіздерменен чоғумын. Кемеге түшкен жаны бір. Ал кеме ошол чоң океанда қандай сүзөт? Ал океан бізді сорып жоқ қылауы. Ал біздің істегенімізге таандық болады. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, біз күчтүүбүз. Сөзсүз біз ийгиликке жетебиз. Биздин негизги максатыбыз теңдик, эркиндик, эркин атаандашуу. Биз келип келечекте андамандатный шайлоо системасын жок чыгарабыз. Ошол мыйзамды сунуштайбыз биз. Мен толук ишенем, эл күбө болот, ушудан баш тартат. Чырдын башы ушул жерден чыгат. Жалаң олигархтар, акчалуулар келишет. Колотко көчөгө, урууга бөлүнүү азыр башталды. Мен ошол процесске катышуудан баш тарттым. Мен андай мебеде болгум келген жок. Мен сиздер менен чогумун. Кудай буйруса, чогуу ийгиликке жетебиз. Рахмат. Сөз түрде колчолор жаңысын, шындыгында күч бирдикте бириккен, күчтүү бийлик демекчи. Мынакей жакшы айтылган сөздөргө ыраазычылык айтабыз.